зыяндуу мүнөздөгү өзгөрүүлөр аныкталды. Бул этапта радикалдуу дарылоо жөнүндө айтыш кыйын. Бүтпөгөн иштериңиз болсо бүтүрүп, туугандарыңыз менен коштошуп алыңыз. Канча убактын бар? Жарым жыл. Жертве отрезали язык. Бул дагы сиздин таанышыңыз беле? Мен 10 күндүн ичинде 4 жертва. 4 тең сиздин жакын тааныштарыңыз. Ошондо сен мени күнөөлөп атасың? Жок. Күмөн санап. Кеч болсо да кечирим сурап коеюн деп келдим. 20 жашта секели кыз көбүн атам көзүңө. Баламды билейин дейм. Кайсы балаң? Сага кереги жок баланын мага да кереги жок. Мен аны ошондо эле аборт кылдырып салгам. Мени ууру деп соттогонсуңар, эсиңердеби? Ошондо сен мени жөн жерден подстава кылган. Минимум 20 жылга соттолосуң, минимум 20 жыл. Кечиресиз, жолдош подполковник. Бирок сиздин методдоруңуз мыйзам талабына жооп бербейт. Бүтүндө менин жашоомду талкалап кеткенсиң. Сен менен жумушка ушундай мамиле кыласың. Сен деланы жабышың керекпи? Деланы жабыш приоритет эмес, жолдош подполковник. Кылмышты баскан бирөөнүн мойнуна илип коюп, статистикага иштөө туура эмес. Сен кимсиң? Сен эмне кудайсыңбы бирөөнүн өмүрүн чечкенде? Алло? Апа.